Мына бул Кудайдан коркпогон зөөкүлөрдүн айынан ушул биринчи топтогу апам азыр 4 киши болуп араңды кысып койгондуктан чыгара албай араңды чыгарып жатабыз. Апам ушул контейнер коюлгандан бери давлениясы көтөрүлүп, азыр кошумча грипп дагы тийип деп окшойт ушул. Азыр скоройду чакырып алып кетип атат. Акыбалы ушул. Араң алып чыктык үйдөн. Каталканы алып келели десе кире албай. Медициналык эмелерде кызматкерлер да кыйналып. Акыбалы ушул. Ушул баары ушул ойлонуп, контейнерди койгондон бери ушул кысылып, ооругандын айынан болуп жатат. Башка жактарда элдер башкалардан кордук көрсө, биз өзүбүз кыргыздын байкелеринен, кыргыздын жигиттеринен кордук көрүп атабыз. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Кечеки уялчак депутатыбыз эшигин алдын барып контейнер менен тороп койгон эжекебиз бүгүн бул дүйнө менен кош айтышыптыр. Эжекебиздин жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торколуу болсун, жаны жаннаттык болуп, Кудайым өз мээримин алган болсун. Менин айтайын дегеним, жанакы Орхан Инандыны жердешибиз, мекендешибиз Кыргызстандын жараны деп даңазалап аткан НПОчулар Жанар Акаев жана соц тармактардагы пабликтер кана эми чындап эле мекендештерге күйсөңүздөр, ушул аялдын өлүмүнө себепкер болгон жанакы уялчак депутаттын жоопко тартылышын талап кылгылачы, чындап эле мекендештерге күйүп атканыңарды көрөлү. Чындап эле мекендештерге күйүп атасыңарбы же жөн эле саясий упай топтоп атасыңарбы? Эгерде ушуну талап кыла турган болсоңор, анда чындап эле мекендештерге күйгөнүңөргө ишенели. Эскертип кеткен болчумун. Эгерде ушул майып аялдын өмүрүнү керип туруп, эч ким жокто муунтуп өлтүрүп койсо ким кепил болот деп, муунткандан да өтүп, бул кайра келип давит этип, акырында мына өмүрү кыйылып отурат. Биз кече 1-июль күнгү Улуттук коопсуздук кеңештин көз секретары Марат Иманкулов өткөргөн жыйында да мен эскертип кеткен болчумун. Урматтуу МВДнын сотрудниктери, бүтүн кызматкерлери эмне үчүн 1 айдага жакын убакыттан бери ушу бир майыпты тебелеп тепсеген зөөкүргө силер чара колдонбойсуңар деп.